Саламатсыңарбы? Бүгүн синтаксистик байланыштын түрлөрүн өтөбүз. Синтаксистин байланыштын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Ээрчүчү байланышы, башкаруу байланышы, ыкташуу байланышы жана таандык байланышы. Ээрчүчү жолу менен сүйлөмдүн баш мүчөлөрү байланышат. Ээрчүчү байланышы бир гана сүйлөмдөргө таандык. Сүйлөмдө ээси жана баяндоочу болсо, демек ал жерде ээрчүчү байланышы бар. Мисалы, жумушчулар кетишти. Биз иштеп жатабыз. Бул сүйлөмдөрдө жумушчулар ээси, кетишет баяндоочу. Экинчи сүйлөмдө биз ээси, иштеп жатабыз баяндоочу. Демек бул жерде ээ жана баяндоочтор ээрчүчү жолу менен байланышты. Ээрчүчү байланышында сүйлөм ээси багындыруучу сөз, ал эми баяндоочу багыныкы сөз болот. Ээрчүчүдөн башка синтаксистик байланыштын түрлөрү дайыма сөз айкаштарынын түгөйлөрүн бири-бири менен байланыштырат. Экинчи, ыкташуу байланышында сөз айкашынын түгөйлөрү кандайдыр бир мүчө аркылуу байланышпайт. Мындай байланышта багыныкы сөз багындыруучу сөздөн мурда келип, анын ар түрдүү белгисин көрсөтөт. Мисалга алсак, эски китеп. Бул жерде сапаттык белги ачылды. 15 уй, сандык белги. Жогору көтөрүлүү, орундук белги. Демек, бир сөз менен айтканда, ыкташуу байланышында сөз айкаштары, сөз айкашына катышып жаткан сөздөр эч кандай грамматикалык каражаттарсыз маанилик жактан байланышат. Ал эми үчүнчү, башкаруу байланышы жөнүндө сөз кылсак, башкаруу байланышында багындыруучу компонент багыныкы сөздү барыш, табыш, жатыш же болбосо чыгыш жөндөмөлөрү аркылуу башкарат. Мисалы, бакка чыгуу барыш жөндөмөсү аркылуу башкарды. Улууну урматтоо, кимди урматтоо? Улууну. Табыш жөндөмөсү аркылуу байланышты. Үйдө отуруу, жатыш жөндөмөдө. Менден кыйын, чыгыш жөндөмү аркылуу башкарып атат. Ал эми төртүнчү, таандык байланыш жөнүндө сөз кыла турган болсок, таандык байланышта таандык формадагы багындыруучу сөзгө багыныкы түгөйү илик жөндөмөдө туруп байланышып, таандык маанини туюндурат. Мисалы, мектептин аянты, атамдын арабасы, алардын жумушу. Бул жердеги сөз айкаштарындагы биринчи сөздөрдүн биринчи түгөйлөрү мектептин, адамдын, алардын деген илик жөндөмөдө турду дагы, алар менен айкалышып келген аянты, арабасы, жумушу деген үчүнчү жактын таандык мүчөсү уланып, демек ортодо таандык байланыш болду. Таандык байланыштагы сөз айкаштарынын тутумундагы илик жөндөмөдөгү сөз багыныкы түгөй, ал эми таандык формадагы сөз багындыруучу түгөй болуп эсептелет экен. Демек, балдар, бул эрежелерди өз алдыңарча бир сыйра кайталайсыңар дагы, китептин тиешелүү бөлүмүндөгү көнүгүүлөрдү аткарасыңар.